Экс-президент Алмазбек Атамбаев 2020 жылдагы парламенттик шайлоого Бүтүн Кыргызстан партиясы менен бараба. 2020 жылы боло турчу алдыдагы парламенттик шайлоонун илеби эмитен сого баштагандай 6 жыл шопур менен жан сакчы кеңешчилеринин тилин алып, алардын айткан кишилерин депутат кылып, алары тобу менен сатып, эми болсо кеч болуп калганда бармагын тиштеген Алмазбек Атамбаев КСДП партиясынан ажыраганы калды. Кийинки парламенттик шайлоого эми кайсы партия менен барары чоң суроо жаратууда. Саясий кырдаалды күч менен өзгөртүүнү каалаган Атамбаев Бабановдун келишин абдан күтүп, анын аркасы менен өлкөгө башаламандык салып, кайрадан бийликке революциялык жол менен келгиси келген. Тилекке каршы андай болбой калды. Бабанов коркконунан келбей коюп, тилегин таш капты. Андан кийин Өмүрбек Текебаевди камактан чыгаруу боюнча атамекенчилердин митингине кошула калайын деп аракеттенди. Бирок атамекенчилерди аша өзү мародерчу атка кондурганын эстеп, аларга аралашууга даай албады. КСДП партиясынын болсо кебетеси бул. Ичара ашмалтайлары чыгып, бири-биринен партиянын печати менен уставын талашып, эки тараптын тең эч кандай бириктирген идеясы же артынан ээрчите турчу адамы жок. Мышык ыйлаарлык абалга жетип калышты. Бул партиянын шайлоого катышаары дагы күмөн болуп турат. Мунун баарын көрүп турган Атамбаев эми эмне кылат? Адахан Мадумаровдун Бүтүн Кыргызстанына барып кошулабы? Ошондой дагы ойлору бар экенин билермандар айтып жүрүшөт. Мындан тышкары аша жөнүп жатпай, шайлоого чейинки мезгилде дагы ар кандай жаңжал чыгарууга болгон аракетин жумшай турганы чындык. Таягымды көтөрүп алып, форумдан аянтка чейин жөө барганга күчүм жетет деп элди революцияга үндөгөн адам жөн жатмак беле. Ар кандай чагымдарды ойлонуп жатканынан күмөн санабай эле койсок болот. Анткени өлкөдө канчалык абал олку-солку болуп турса, аша үчүн жакшы. Эл сак болуп, бул кишинин арам пландарына аралашпай, колундагы курал болуп калгандан абайлашы керек. УКМК кызматкерлери кафеде мушташканбы? Иштин жагдайы. Шаардык милициянын маалымат кызматы кафедеги чыр туурасында фактыны таптакыр танды. Борбор калаадагы кафелердин биринде 26 апрелде УКМКнын кызматкерлеринин мушташы болгону туурасында айтылууда. Бул маалыматты Спутник Кыргызстан агенттигине тартип коргоо органдарындагы булактар кабарлады. Маалымат берген тарап кафеде УКМКнын бир нече кызматкери кармалганын жана кафенин күзөтчүсүн сабап бычак урушканын, андан соң Ички иштер министрлигинин Октябрь райондук бөлүмүнүн милиционерлери менен кармаша кеткенин айтышты. Аталган жайдын администратору Спутник Кыргызстан агенттигине 26 апрелдин түнү кафеге спорттук дене бойлуу 7-8 жаран кирип, агрессивдүү жүргөнүн айтып берген. Бизге келип тамак аш жана спирт ичимдиктерин алышкан. Бир нече убакыттан кийин күзөтчүбүздү токмоктоп салганын кызматкерлерибизден уктум. Канга чыланып жатыптыр. Тез арада жетип келчү атайын даярдыктагы органды, милицияны жана тез жардамды өзүм чакырдым. Дарыгерлер кызматкерлерибизди алып кетти, ал эми кол салгандарды милиция алып кетти деп айтып берген ал. Бул маалыматты УКМК танганда, тастыктаган да жок. Аталган комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов кызматтык ишки иликтөө жүрүп жаткандыгын айтты. Ал арада маалымат берген тарап УКМК кызматкерлери кармалгандан кийин райондук милицияга жеткиришкен. Бир нече мезгилден кийин УКМКнын күбөлүгүн булгаган кишилер жетип келишкенин айтып берген. Алар кесиптештерин алып чыгып кетүүгө аракет кылышты, деди маектеш. Ал күбөлүктө 9-бөлүмдүн кызматкерлери экендиги жазылып жүргөнүн кошумчалаган. Милициянын маалымат кызматынан фактыны таанып жатышат. Кафени кайтарган жеке күзөт кызматы чатак боюнча комментарий берген жок. Спутник Кыргызстан агенттигине башкы прокуратурадан окуянын чоо жайы боюнча эч нерсе айтпастан, бирок кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү иресине жаза кодексинин 266-беренеси, башкача айтканда бейбаштык беренеси менен катталгандыгын белгилешти. Көзөмөл органы буга УКМК кызматкерлеринин катыштыгы бар жогун тастыкты алган жок. Алардын айтымында иш бирдиктүү рейске кафенин күзөтчүсүнүн сабалгандыгы боюнча катталган. Булак Спутник Кыргызстан. Азимбек Бекназаров Россиянын бир губерниясына айлангансып баратабыз. Азимбек Анаркулович, эртең кайрадан курултай өткөрүлдү деп жатасыңар. Бул жолкусунда кайсыл теманы алып чыгып, кимдерге карап пушканы буралы деп атасыңар. 27 апрелде өтүүчү улутчул мекенчил уюмдардын 2-чи курултайында 1-чи курултайдын чечимдери кандай аткарылды жана келечекте боло турган конституциялык реформа жөнүндө кеңири сөз болот. Биз эч кимге пушканы бурбайбыз. Конституциялык реформа дейсиз. Нечендеген реформа жүрбөдүбү? Кайра эле конституцияны оңдой беребизби? Акыркы жолу 2016 жылы эле болбодубу? Эмне өзгөрдү? Туура айтасың.
эч нерсе өзгөргөн жок. Тескерисинче күндөн күнгө кризистер тереңдеп баратат. Себеби 1993 5 майда ошол кездеги жогорку кеңеш аркылуу кабыл алынган баш мыйзамыбыз биринчи качкын президентибиз Аскар Акаевдин жеке демилгеси кызыкчылык үчүн 4 жолу референдумда, бир жолу жогорку кеңеш аркылуу өзгөртүлсө, экинчи качкын президентибиз Бакиевдин үй бүлөлүк командасынын жана ага каршы турган реформа үчүн кыймылынын тирешүүсүнөн улам шашылыш түрдө жогорку кеңеште Конституциянын долбоору оптом 2006 жылы 2 жолу, 2007 жылы референдум аркылуу 3 жолу өзгөртүлгөн. 2009 жылы Бакиевдин Ак жол парламенти Максим Бакиев үчүн 4 жолу Конституцияны өзгөртүп, Кыргызстандагы монархиялык республикага айлантабыз деп жатканда апрель революциясы болуп максаттарына жеткен жок. 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен референдум жолу аркылуу дагы бир жолу өзгөртүлүп, 2020 жылга чейин Конституцияны өзгөрткөнгө мораторий жарыяланган. Бирок экс-президент Атамбаевдин демилгеси менен азыркы жогорку кеңеш ал мораторийди бузуп, 2016 жылы референдум жолу менен Конституцияны дагы бир жолу өзгөрттү. Жогорку фактылар айтып тургандай, 1993 жылкы Конституциябыз негизинен президенттердин же кайсы бир саясий топтун кызыкчылыгы үчүн референдум жолу менен оптом өзгөртүлүп келет. 1993 жылдан ушул күнгө чейинки бардык конституциялардын биринчи беренелериндеги бийликтин ээси болгон Кыргызстандын элинен жөнөкөй, түшүнүктүү эле конституциялык өзгөртүү керекпи? Бийликтин кандай түрүн колдойсуң? Президенттикпи же парламенттикпи? Эл өкүлү болгон жогорку кеңештин депутаттары кандай шайлансын? Региондун эли тарабынан түз тикеби же партиялык тизме менен оптомбу? Сотторду ким шайласын деген өзөктүү суроолор бир да жолу суралган жок. Кесепетинде өлкөдө президенттердин үй бүлөлүк жеке бийлиги орнуп, аларга ыңгайлуу шайлоо системасы, депутаттар, бийлик бутактары аныкталып, ким президент болсо анын ырын ырдаган саясий сойкулардын армиясы пайда болду. Коомубуз мамлекеттин саясий системасы коррупцияланды, бийлик булактары элге отчет бербей калды. Президентке анын жакындарына гана жоопту, алардын ишин аткарат. Кем байлыктар мыйзам менен эмес, президенттер айткандай жабык эшик артында чет элдиктерге берилип, мыйзамдар менен эмес, коррупциялык келишимдер менен иштейт. Кадр маселеси өз жакындары менен чечилет. Конституция иштебей, президенттердин анын жакындарынын айткандары конституциялык күчкө ээ. Улутубуз жаңыланбай, жашарбай, карайлап калды, өзү менен өзү. Акыркы мезгилде Россиянын бир губерниясына айлангансы баратабыз. Азыркы конституциябыз баш мыйзам катары өз функциясын аткара албай калды. Кандай функцияларын? Баш мыйзамдын бир нече негизги функциялары бар. Аны эч ким бузууга укугу жок. Түз аткарылышы керек. Мисалы, кайсы гана өлкөнүн конституциясы болбосун, ал баш мыйзамдык күчкө ээ. Ал бардык мыйзам актыларынын булагы. Башка мыйзамдар ага ылайык кабыл алынат, каршы келсе иштебейт. Конституция түз колдонулат. Конституциялык сот менен кургулат. Аны өзгөртүүнүн жолу да анын өзүндө өзгөчө бекитилет. Конституциянын өзгөчө функцияларына анын түзүүчүлүк, уюштуруучулук, саясий эң жогорку документтик функциялары кирет. Мамлекеттин өзү, анын түзүлүшү, саясий системасы, бийлик бутактары, алардын ыйгарым укуктары, шайлоо системасы, адам укуктары менен эркиндиктери, саясий партиялар, менчиктин түрлөрү, мамлекеттин символикалары, эгемендүүлүгү, өлкөнүн келечеги, максаты жөнүндөгү идеологияны камтыган функциялары, Конституцияны бийлик, коом, жарандар көздүн карегендей так сакталуусун талап кылып, милдеттендирип турат. Тилекке каршы жогоруда айтылгандай, качкын президенттер өздөрүнүн референдумчулары ар дайым аларды колдоп турган конституциялык соттор аркылуу Конституциянын бул өзгөчө ыйык кол тийбестигин бузуп келишти. Алар референдумга элге жамынып, чындыгында мамлекеттик бийликти узурпациялап алышкан. Сиздер деле референдумду талап кылып жатпайсыңарбы? Биз референдумга конституцияны эмес, өзөктүү суроолорду, бийликтин түрүн, шайлоо системасын, бийликтин эл алдындагы отчеттуулугун, жооптуулугун бийликтин көз карандысыз түзүүчү элдик курултай аркылуу ишке ашырылышын колдойсуңбу деп коюп жатабыз. Оболу элдин пикирин билип, ошого жараша конституцияны оңдойлу деген сунуш. Элдин пикирин эске алып, конституциялык кеңешме жогорку кеңеш аркылуу гана кабыл алышын. Мейли ал 2 жылда, 3 жылды талап кылсын. Шашпай коомчулуктун кеңири пикирин жактыруусу менен алынышын жактайбыз. Референдумга оптом конституцияны койгонго каршыбыз. Бирок элдин, коомчулуктун пикирин топтоо, жыйноо, анализдөө үчүн тез арада конституциялык кеңешмени түзүүнү талап кылып жатабыз. Эмне үчүн? Анткени мурдагыдай болуп бийликке келген жеке президент же кайсы бир саясий топ өзү билгендей даярдаган конституцияны дагы бир жолу алдырып коюшу мүмкүн. Бул коркунуч бар.
Баш мыйзам жалпы элдикке, эл үчүн кызмат кылышы керек. Бийликке келгендер үчүн эмес. Бийлиги да, оппозициясы да, улутчулу да, батышчылы, орусчулу да кирген конституциялык кеңешме түзүлүшү мезгилдин талабы. Ал эми конституциянын өзүн жогорку кеңеш аркылуу бир нече окуудан, элдик талкуудан кийин шашпаган маанайда кабыл алуу керек. Аны мүмкүн кийинки жогорку кеңеш кабыл алат. Бирок ишти баштоо керек. Болбосо азыркы президент жогорку кеңеш реформага каршыдай көрүнүп, аны кайсы бир саясий оппоненттери пайдаланып кетет. Мурдагы катабызды кайталап калабызбы? Эмне үчүн сөзсүз конституция өзгөртүлүшү керек? Өзгөртпөсө болбойбу? Биринчиден, жогоркуда айтылгандай, азыркы конституция кайра-кайра жамаачылана берип, ичиндеги карама-каршылыктан улам өз функциясын толук аткара албай калган. Экинчиден, азыркы конституция мамлекеттин атын алып жүргөн кыргыз улутунун кайра жаңыланышына, өнүгүшүнө укуктук база болуп бере албайт. Анткени батыштын айрым либералдык уюмдарынын лоббиси менен биздин улуттук кайра жаңылануусуна, тилинин, маданиятынын, каада салтынын, тарыхынын өнүгүшүнө жолтоо болуучу башка элдердин эрежелери, баалуулуктары конституцияда үстөмдүк. Мисалы, расмий тил. Жогорку кеңештин ар бир 3-4 депутаты милдеттүү түрдө башка улуттун өкүлү же аял болуш керек. Жогорку кеңеш партиялык тизме менен шайланышы, бийликтин эл алдындагы отчеттуулугун жоктугу жана башка. Бизге окшогон мамлекетке бир гана мамлекеттик тил болушу керек. Тажиктерче жокпузбу? Жогорку кеңеш эл өкүлчүлүгүн эң жогорку органы бийликтин партияларынын өкүлчүлүгү эмес. Шайлоого, шайланууга ар бир адам укуктуу. Эмне үчүн биз жогорку кеңешке депутат болом десең, саясий партияга мүчө бол. Ар бир 3-4 кыргыз болбош керек, эркек болбош керек деп жазышыбыз керек. Кайсы бир партиянын мүчөсүбү, жокпу, аялбы, эркекпи, жашпы, карыбы, кыргызбызбы, оруспузбу, өзбекпи, эл өзү депутатын тандап алуусу керек да. Эмне үчүн эл өзү шайлаган президент, депутат айыл өкмөт башчысын ар жылдык отчетун укса, ага баа берсе болбойт. Бул демократиянын талабы. Кыргызстан биринчи кезекте Кыргызстандын өлкөсү, кыргыз улуту жаңыланышы, жер суусуна, кен байлыктарына ээ болушу, тилинин, каада салтынын, тарых маданиятын өнүктүрүү, эгемендүүлүгүн, көз карандысыздыгын бекемдөө үчүн улуттун баалуулуктарын кеңири камтыган конституция керек. Үчүнчүдөн, батыштын эрежелери бөтөн элдердин көрсөтмөсү менен реформаланып жүрүп, өлкөнүн саясий системасын коррупция ээлеп, авторитаризм бекем орнодо. Коррупциядан арылуу үчүн конституция өзгөртүлүүгө жатат. 4-дөн, бийлик бутактары президенттен, анын жакындарынын көзүн карабай, өз ыйгарым укуктарын эл кызыкчылыгында аткарып, эл алдында жооптуу болушу үчүн. 5-ден, тар чөйрөнүн кызыкчылыгы үчүн кайра-кайра оңдоло берип, тамтыгы кеткен конституциябызды ички карама-каршылыктан тазалоо үчүн керек. 6-дан, конституциялык реформасыз өтө опурталдуу саясий экономикалык абалыбызды бекемдөө, өнүгүүдөн өз жолубузду таба албайбыз, коррупциядан арыла албайбыз деген коомчулуктун кеңири пикирлерин сыйлоо, аткаруу үчүн керек. 7-ден, элдин бийлигин, байлыгын чет элдиктерге башкартпай, урдатпоо, кыргызды тентип кетүүдөн сактап калуу, орус тилсиз, орустарсыз жашай албайбыз деген пессимист киргиздерден тазалануу. Кеминде 5-6 миң жыл өз тилибиз менен мамлекеттүүлүгүбүздү сактап, жашап келген эл экенибизде. Манасты батырган кыргыз тили баш мыйзамыбыздын мамлекеттик саясаттын тили боло алаарын далилдөө үчүн керек. Эсептей берсе, бул санак бүтпөйт. Булак, Назар Ньюс, KG.